Жетиге мектеп лицейи 1-класс адеп сабагы. Башталгыч класс мугалими Истамбекова Канымбү Сыргатаевна. Саламатсыңарбы балдар? Балдар, мындан мурунку темабыз кайсыл тема эле? Ооба, чептен эрдин күчү бек. Анда эмесе өтүлгөн тема боюнча суроолорду берейин. Мекен деп эмнени айтабыз? Чепти эл эмне үчүн кура баштаган? Карыя элге эмне деп кеңеш берди? Карыя келип айткан сөзү силерге кандай ой калтырды? Азаматсыңар. Балдар, бул сүрөттөн эмнелерди көрүп турасыңар? Демек, комуз, чор, чопо-чор, ооз комуз, кыяк жана кыл кыяктын сүрөтүн көрүп турабыз. Буларды жалпысынан эмнелер дейбиз? Ооба, булар Кыргыздын улуттук музыкалык аспаптары деп аталат. Ал эми булардын кийген кийимдери кандай? Демек, чоң аталар үстүнө тон, чапан, ал эми баштарына тебете кийип, эне эжелерибиз белдемчи тагынып, баштарына элечек кийип турушат. Демек, балдар, биз бүгүн эмнелер жөнүндө сөз кылмакчыбыз? Ооба, Кыргыздын улуттук музыкалык аспаптары, кийимдери жөнүндө сөз кылып жатабыз. Демек, балдар, бүгүнкү өтө турган темабыз эмне деп аталмакчы? Бүгүнкү өтө турган темабыз ата-бабаларыбыздан бизге эмне мураска калган? Балдар, темабызды өтөрдөн мурун сабагыбызга максат коюп алалы. Анда эмесе сабагыбыздын максаты теманы окуп, мазмунун түшүнөбүз, жаңы сөздөр менен таанышып, кебибизде колдонобуз. Ата-бабалардан калган мурастын баалуулугун сактоого үйрөнөбүз. Балдар, демек, текстти окурдан мурун сөздүк жумуш жүргүзүп алалы. Себеби темабызда бизге тааныш эмес сөздөр кезигет. Ошол сөздөрдүн маанисине көңүл бурабыз. Сөздүк жумуш. Мурас. Осуят сөз. Дастандар жана аспабы деген сөздөр бар. Ушул сөздөргө силер кандай түшүнөсүңөр? Анда эмесе бул сөздөрдүн маанисине көңүл бурабыз. Мурас бул улуулардан калган байлык дегенди билдирет экен. Ал эми осуят сөз улуулардан кичүүлөргө айтылып калган сөздү билдирет экен. Ал эми дастандар өткөн иштердин окуясы жөнүндө жазылган чыгарманы айтат экенбиз. Аспап деп адамдын катышуусу менен добуш чыгаруучу элдик аспап деп аталат экен. Жана комуз, кылкыяк, ооз комуздарды көрдүк го, балдар. Ошолор жөнүндө, ошон үчүн ошолордун жалпы аспаптар дейт экенбиз. Алар адамдын катышуусу менен добуш чыгаруучу элдик аспап деп аталат экен. Мен силерге, балдар, теманы окуп берейин. Силер адеп китебиңердин 83 бетин ачып, даярданып угуп отурабыз. Макулсуңарбы? Мен силерге теманы окуп берейин. Ата-бабаларыбыздан бизге эмне мураска калган?
Балдар, билесиңерби, силердин чоң аталарыңар, чоң энелериңер да силердей бала болгон. Алардын да чоң аталары, чоң энелери силердей бала болушкан. Алардын баарынын силердей балдары, неберелери болгон. Алардын баары силердей неберелер үчүн ушул азыр биз жашап жаткан ала тообузду душмандардан коргоп сактап келишкен. Ала тоого жарашкан боз үйдү ак калпак менен ак элечекти унутпай жүрсүн деп белек кылышкан. Көрдүңөрбү балдар, бизге ата бабаларыбыз эмнелерди гана мураска калтырган. Силер жана сөздүк жумушта мурас эмне экенин билдиңер да, туурабы? Көрдүңөрбү? Ала тообузду, боз үйдү, ак калпак менен ак элечекти унутпай жүрсүн деп бизге белек кылып калтырышкан экен. Балдар үчүн кызыктуу жомокторду, дастандарды чыгарды. Унутпасын деп үйрөтүп келишкен. Өз турмушунан улам жаралган акылман осуят сөздөрдү, макал лакаптарды дагы мураска калтырышкан. Ата бабаларыбыздан калган улуу Манас эпосу, комуз аспабы эмне деген гана кереметтер. Көрдүңөрбү балдар, биздин ата бабаларыбыз бизге кандай мурастарды калтырып кетишкен. Балдар, ата бабалардан калган улуттук бул мурастарыбыз тууралуу алардын аттарын атоо менен сүйлөшөлү. Демек балдар, кыргыздын улуттук музыкалык аспабы болуп комуз, кыяк эсептелет экен. Жогоруда көрсөтүлгөн сүрөт куржун атка артып буюм ташышкан. Ошондой эле идиш буюмдар болгон, жыгачтан кесеси болгон, көкөр болгон, аларга кымыз куюп ичип жүрүшкөн. Ошондой эле экинчи катардагы сүрөт менен таанышабыз. Аталарыбыз, чоң аталарыбыз кийген чапандар, кийинки эжелерибиз, энелерибиз кийген белдемчи деп аталат. Ал эми төмөн жагында турган Манас, Семетей, Сейтек үчилтиги боюнча бул китептер улуу Манас эпосу, Семетей, Сейтек эпостору кыргыз элинин башынан өткөргөн турмушун чагылдырган китептер болуп эсептелет. Көрдүңөрбү балдар, ата бабаларыбыз бизге не бир сонун мурастарды калтырган. Анда эмесе темабызды жыйынтыктап алалы. Мурас деп эмнени айтабыз? Улуттук кийимдерге кайсылар кирет? Силер үчүн кандай китептерди мурас катары калтырып кеткен? Ой бөлүшөбүз. Анда эмесе балдар, бүгүнкү темабызга тапшырмалуу болалы. Теманы түшүнүү менен окуйсуңар. Мурастарды дептери ачып, дептерибизге бөлүп жазгыла. Мисалы, улуттук кийимдер, экинчи музыкалык аспаптар. Ошондой эле үчүнчү өзүңөр өз алдыңарча улуттук баш кийимдер деп да тизмелеп жазсаңар болот. Көңүл бурганыңар үчүн рахмат. Саламатта калгыла.